Туристтердин чордонуна айланган Чолпон Ата шаары ажайып кооз жаратылыш менен көп тарбап келет. Кереметтүү көлдү көрүүгө айрыкча жайкысын дүйнөнүн булуң бурчунан эс алуучулар келет. Андыктан аларды жагымдуу шартта тосуп алуу аракети да башкы орунда. Бул багытта туристтик аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу, каланы көрктөндүрүү иштери кызуу жүрүп жаткан маалы. Анын арты менен бир катар ири долбоорлор ишке ашууда. Туристтердин ошондой эле жергиликтүүлөрдүн ыңгайлуу каттам үчүн эң ириде каланын жолдору оңдолууда. Чолпон Атанын Борбордук көчөсү аң чөнөкөй толуп айдоочулардын айласын кетирсе, тардыгынан жөө жүргүнчүлөр менен унаалар жол талашып бир топ кыйынчылык алып келчү. Учурда ремонт иштери жалпы 4 чакырым аралыкта жүрүп жатат. Жолдун эни да кеңейтилип, баардык инфраструктуралык шарттар менен жасалууда. Турист сезону жакындап калды. Жакындаган сайын жылда эле ушул ар бир сезонго өзгөчөлүк менен даярдык менен киребиз. Быйылкы жылы айрыкча ушул жолдорго көңүл бурдук. Себеби келген туристтерге ушул эң биринчи жол болот экен. Жолдогу тыгындар, автотыгындар жана башка ушул маселелердин баарын эске алып атабыз. Бул жерде негизинен 37 өтмөк. Бул деген ушул баягы канализация линиялары, телекомдун линиялары, электр энергияга тиешелүү өтмөктөр баардыгы бүткөлдү. Андан сырткары таза суу системасы ушул Чолпон Ата шаарынын борборунан өткөн экен. Мына ушул таза суу системасын 4 километрге жакын жолдун алдынан алып такыр эле чыгартылат да. Мындан кийин бул деген сөз ушу жолдун алдында бир суу жарылып, кандайдыр бир ыңгайсыздыктар болбойт мындан ары. Жолубуз аябай эле начар болчу. Буюрса мына оңдоо иштери жүрүп атат, жакшы буюрса. Шаардын көркү болуп калат эми жол жасалып. Эң оолу жол жээктей унаа токтоочу жайларда эсепке алынып жасалууда. Ал арада быйылкы жыл менен бул аймактагы көл жээкке алып баруучу 10 чакырым жолду асфальттоо, ошондой эле Кырчын жайлоосуна бара турган 35 чакырым жолду оңдоо иштери да мерчемделген. Былтыркы жылы 20 километрге жакын жолду курганбыз, пансионаттарга кетүү жолдорду. Быйылкы жылы 10 километр жолду дагы азыр жакын күндөрдө баштоонун алдында турабыз. Алар дагы ушул туристтик сезон башталышына карата пайдаланууга беребиз да. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, 22-жылга чейин жылына 2 километрден гана ушул туристтик сезонго карата туристтик жолдор оңдолчу да. Мынакей 22-жылдан баштап өлкөбүздүн өнүккөнүшүнөн көрсө болот. Биз 2 километр эмес, 20 километрлеп пансионаттарга, туристтик базаларга кетчү жолдорду оңдоонун алдында турабыз. Тротуардын оң жак капталын толугу менен бүткөрөбүз деп атабыз. Сол жак капталын тегиздеп гана беребиз, себеби кийинки жылы бул жерде салкындуу суулар системасы курулат. Ошо бүткөндөн кийин алдагы толугу менен бүткөрүлөт. Чолпон Атабыз жакшы оңолуп атат, мына жолдорубуз жасалып атат. Көп өзгөрүүлөр кирип атат, Кудай буйрса биз абдан ыраазыбыз. Өкмөтүбүзгө жакшынакай ыраазыбыз. Жайкы туристтик мезгилге карата даярдыктар кызуу жүрүп жаткан маалы эс алуучуларга ыңгайлуу шарт түзүү максатында көл жээктер да оңдолуп жатат. Бул каладагы Борбор эс алуу жайы, Алтын кум, ошондой эле Кейсар эс алуу аймактарындагы көл жээктеринде курулуш иштери жүрүүдө. Бул ири долбоорлор ишке ашса, эс алуучуларга баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн турат. Айта кетсек, заманбап аттракциондор, вело жолдор орун алып, бир катар курулуштар ишке ашат. Жүрүп аткан мамлекеттик саясаттын негизинде, башкаруу негизинде биринчи кезекте ушул пляждарга көңүл буруп жатабыз. Мамлекеттик, муниципалдык пляждарга. Женекөй биздин элдер ушул муниципалдык, мамлекеттик пляждарга барат. Ушул сезонго карата Борбор пляжы, Золотопиский пляжы толугу менен ремонттон өтүп жатат. Ал жерде мурда билесиздер, пляж эмес эле базар болчу. 200-ге жакын соода түйүндөрүн ушул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабы менен биргеликте алдык. Ал соода түйүндөрүнүн баарын ушу элге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жалпысы Борбор пляжы менен Золотопиский пляжына областтык фонддон 135 миллион сом акча каражатын бөлүп берди. Андан сырткары Чолпон Ата шаарындагы бул Кейсар пляжы деп коебуз. Ошо келгендер дагы көп. Бул жерде пляждын өзгөчөлүгү, бул пляждын куму дагы өзгөчө жакшы. Андан сырткары жээк дагы ушул келген биздин эс алуучулар 200 метрге чейин суу бойлоп барса болот. Аябай мындай жакшы да шарты. Ажаткана да жок болчу убагында, ачыгын айтканда. Ошонун баарын эске алып атайын, буга Чолпон Ата шаардык жергиликтүү бюджеттен 35 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, долбоордун негизинде иш алып барып жатабыз. Суудан чыгып келат. Душтарды койдук, буту колун жууп, өзү чайканып чыкканга. Мындан сырткары билесиздер, бизде дагы бул жерде спорт күйөрмандар, спортсмендер да көп. Алар үчүн спорттук ушул жерде машыгуучу өзүнчө кичи аянтчалар бар. Жаш балдарыбыз үчүн могу жерде атайын бөлүк уюштурдук. Келген биздин эс алуучулардын ушу балдар жакшы эс алсын деген маанидә. Бул жерде заманбап болуп ушул баягы күндөн калкулоочу
баардык отургучтар заманбап болуп, жашылдандыруу көркөмдүү баардыгы долбоордо эске алынган. Булардын баардыгы бүгүнкү күндө жасалып жатат. Зондтордон бери заманбап кылып коюп берип, биздин туристтерге жакшы шарт түзүп берүү максатында биз бүгүнкү күндө иш алып барып жатабыз. Биз жылда Чолпон атага эс алууга келебиз. Быйыл аябай өзгөрүүлөр көп экен, жолдор кеңейтилип, ушундай жумуштар болуп турса дагы сырттан коноктор да көп келсе керек. Биз дагы кубанычтабыз, Кыргызстан өнүксүн. Мындай долбоорлорду ишке ашыруу менен бирге эс алуучулардын коопсуздугун сактоо маселесине да маани берилип жатат. Буга ылайык Атайын суу полициясы кызматы да ишке кирүүдө. Пляждарда иштеп аткан суу үстүндө техникалар жөнүндө дагы өзгөчөлүктөр бар. Мына жаңыдан гана мыйзам кабыл алынды. Мурда скутерлердин баары иштеп келсе, быйылкы жылдан баштап 2 тактылуу скутерлер иштебейт. 4 тактылуу гана скутерлер иштейт. Бул маалымат баардыгына биз техника суу үстүндө иштетүүчү техника ээлерине биз маалымат жеткиргенбиз. Эң негизгиси коопсуздук маселеси. Мындан ары пляжда мисалы үчүн адамдар сууга түшкөн жерде бир гана ошо адамдар өздөрү гана өчөт. Бүт баардык пляждарды азыр бөлүп атабыз. Техникалык зоналар болот. Демек атайын бөлүнгөн гана зоналарда суу үстүндө жүрүүчү техникалар иштейт. Дагы бир өзгөчөлүк көлдү бойлой 20 чакырымга чейинки аралыкта жөө адамдардын сейилдеп басуусу үчүн тротуар жана вело маршруттук тилке жасалууда. Азыр 5 чакырымы асфальттоого даяр болуп калды. Мына ушул Чолпон Ата шаарында жасалып жаткан иштерди министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жеринен көрүп, бир катар тапшырмаларды берди. Ал курулуш иштерин өз мөөнөтүндө бүткөрүп, жайкы турист сезондун башталышына даяр болуу керектигин эскертти. Эңирде колго алынган жаңыланууларда иштин сапатына көңүл буруу менен көзөмөлдү аксатпоо тапшырмасын койду. Урматтуу президентибиз Садыр Нурзаевич өзү колдоп акча каражатын бөлүп берип, атайын биздин туристтер үчүн, адамдар жөө баса турган, ошо велосипед менен жүрө турган мынакей көрүп тургандайсыздар, ушу набережный куруп жатат. Бул набережныйде ушул келген туристтерибиз көлдүн жээгинде таза абадан дем алып, жакшынакай эс алганга жакшы шарт түзүлүп атат. Министрлер комитетинин төрагасы Адилбек Алиевич да келди. Бул жерде биздин жумуштар менен таанышып, бир топ дагы жумуштарды ушул сезондун ачылышына карата бүткөрүү боюнча тапшырма алдык. Ал жумуштар боюнча дагы тапшырма боюнча дагы аткарууга алып иш алып барып жатабыз. Андыктан биз бардык туристтерди келип эс алганга толук шарттар бар, келип жакшы эс алып кетсеңиздер болот буюрса. Очень хорошо отдыхается, шикарное уникальное место, озеро. Эс алуу абдан сонун өтүп жатат. Жаратылышы, таза абасы, кереметтүү көлүңөргө суктанып бүтө албайбыз. Адамдары да меймандос, тамактарыңар аябай даамдуу. Бул менин ысык көлгө биринчи келишим эмес. Ушундай сонун көз ирмендерди тартуулаган үчүн жылда келе бергим келет. Ал арада тургундарды турак жай менен камсыздоо аракети да күч. Айта кетсек, ушул тапта мамлекеттин колдоосу менен 20 блоктон турган 5 кабат жана 56 блоктон турган 9 кабаттуу ипотекалык үй курулууда. Подвалда салынып атат. Низ жана фундаменттер. Анан кийин азыр ушу нулевой цикл основной ошолда өйдө чыга элекпиз. Үйлөр салынат, мектеп салынат. Бардык шарттар менен жакшы. Эми мурда 5 этажга лифт коюлчу эмес. Эми азыр ошо лифт менен кошо жасалып атат да. Чолпон Ата шаарында эски аэропорт болчу. Ушу азыр ипотечный үй салып, жалпы мына карапайым элге Кудай шур жакшы иш болуп атат го деп менин личный оюмда бул. Аймакта туризм тармагынын арышы барган сайын кеңеюүүдө. Кыргызстандын берметин көрүүгө келген чет элдиктер жылдан жылга арбып барат. Ал эми жергиликтүүлөр аларга Кыргыздын меймандостугун көрсөтүп, коноктордун көңүлүн таап, көл жергесиндеги туризмге салым кошууга ар дайым даяр. Белгилей кетсек, өткөн жылы көлгө жалпы 2 миллион 300 миң эс алуучу келсе, алардын 1 миллион 800 миңге жакыны жайкы мезгилде эс алгандар. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.